Саламатсыңарбы балдар? Кутман таңыңар менен. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Сабактын максаты тексттин маанисин түшүнүү, суроолорго жооп берүү, тексттен зарыл маалыматты табуу менен бирге туура ой жүгүртүү, тексттин тарбиялуулугун кабыл алуу. Текст менен таанышабыз. Чоң энемдин айткан жомогун эстеп жүргөн. Жомоктун таасириби? Айтор жаңыдан ак кар кеткенде, кичине ак гүл менен сүйлөшкөнүм эсимде. Бажыракай көздүн карегиндей жылтыраган ак гүлгө чөгөлөй калып, жанга угузбай дос бололук деп шыбырагам. Агүл да жооп берген. Чын бала менен сүйлөшө алат. Алар бири-биринин тилин түшүнө алышат. Ал үчүн кайрадан балдай наристе, таза болуш керек. Кайрадан бала болгон киши муну билер. Текстте жаз жана жаздын гүлү жөнүндө баланын болгон мамилеси тууралуу айтылды. Чыгыштын бир акылман айткандай, таңкы желдей эркин, эмил ачылган гүлдөй жапжаңы жана мөлтүр тамчыдай таза болуп, өмүр сүрө алсаң, анда бактылуусуң. Текст менен тааныштык балдар. Эми көнүгүүлөрдү баштайбыз. Тексттен сөз айкаштарын таап жазгыла. Мисалы, чоң эне жана башка. Кийинки тапшырма балдар. Текст боюнча суроолорду угуп, текст менен иштеп жооп беребиз. Суроолор. Бала эмнени эстейт? Ак гүлдү эмнеге салыштырат? Гүлгө эмнени сунуштаган? Диалогтун ээси кимдер? Эмнелердин окшоштугун көрсөтүлгөн? Жазды билиш үчүн эмне аракет кылуу керек? Кийинки тапшырмада балдар сүйлөмдүн ээсин табасыңар. Чоң энемдин айткан жомогун эстеп жүрөм. 4 вариант бар. Чоң энемдин айткан жомогун же туура жооп жок. Андан кийинки тапшырмада сөздөрдүн антонимин тапкыла. Угузбай, шыбыроо, наристе, балалык. Андан кийин балдар жаз менен балалыктын деген сүйлөмдөгү синтаксистик милдетин аныктагыла. Ушуну менен балдар сабагыбызды аягына чыгарабыз. Үйгө берилген тапшырма текстеги дос деген сөзгө синквейн түзүп келгиле. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула.